أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادوك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء حالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم Bul ahiret anı biz nasip kılıp beremiz. Yerin betinde kibirlenbegen jana yerin betinde buzuluk kılbagan adamlar üçün jana çınıgı jakşı akıbet muttaqinler üçün. Al эми ким бир жакшылыкты алып келсе, ал андан жакшыраак нерсе менен сыйланат. Ал эми ким жамандыкты кылган болсо, жасаган болсо, ал ошол кылган жамандыктын жазасын гана тартат. Albatta sana Kur'an düşürgen zat albatta seni kaytuvchi joyga alib keladi. Aytqin Rabbim жақшыраак bilet kim hidayat menen kelgenin, jana kim açık adашууда ekenin. Jana sen ümit kılgan joksun, manga kitep berilet dep. Bирок bul Rabbingin sana болгон ырайымы. Sen эч качан kafirlarga жардам берүүчү болбо. Jana алар эч качан seni sana ayat düşkөндөн кийин seni Allah'ın жолдон тоспосун. Аларды Rabbing'e çakır, müşriklerden bolbogун. Jana Allah menen koşo eç kimge sıyınma. Al жалгыз, бардыгы өлүп жок болот, бир гана Allah'ın zаты калат. Өкүм дагы таандык, баарыңарга кайтасыңар. Бул Касас сүрөсүнүн 83-төн 88-ге чейинки аяттар. Мына ушул аяттар менен Allah Subhanahu wa Ta'ala Kasas сүрөсүнүн аягына чыгарып атат. Өткөнгү сабакта Карун элдердин астына чыгып, өзүнүн кийимдери менен, улоолору менен, байлыгы менен чыкканда, элдин бардыгы Карунга суктанып, биз да ушундай бай болсок, жакшы болот эле дегенде, Allah Subhanahu wa Ta'ala ошол жерде алымдардын сөздөрүн айткан, алымдар айткан, аны үмүт кылбагыла. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا деген. Анын байлыгын үмүт кылбагыла, Аллахтын астындагы берген сооп жакшыраак. Ким иман келтирсе жана жакшы амал кылса, وما يلقاها إلا الصابرون. Бирок мындай даражага сабырдууган адамдар жетет деген аят окуганбыз. Ошол савап каякта болот, кайсыл жерде болот, оны мына ушуну Аллах Subhanahu wa Ta'ala мына ушул аятта баяндап атат.
Tilka darul ahira. Ошол силер изеген савап, ал бир жакшы жай, ал ахиреттин орду. Ал жер ахиретте болот. Tilka darul ahira, al ahirette болуучу жай. Tilka бул исмул ишара лил баид. Алыска ишара кылганда айтылат. Бул кээде таъзиман ушундай кылынат. Таъзиман ошол бейишти урматтап, сыйлап, өтө кымбат баалуу экенин билдириш үчүн Аллах субхана ва таала tilka darul ahira. Бул жөнөкөй нерсе эмес, ахиреттин үйү өтө кымбат баалуу үй, өтө кымбат баалуу жер. Ошол жерде Аллах таалам кимдерге берет десе, lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ушундай адамдарга берет. Алар жер бетинде бузуктук кылганды каалабайт. Жер бетинде менменсинип, текебир болушпайт, текебир болбогон, жерди бузбаган адамдарга Аллах субхана ва таала ушундай макамды берет деген аят. Демек, мусулмандарга берилүүчү неаматтар бул Аллах таалам дүйнөдө да берет, ахиретте да берет. Негизги неамат ахиретте берилет. Ал tilka darul ahira naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Жерин бетинде бузукулук кылбагандарга жана жерин бетинде кибир, мутакаббир болбогондорго ушул бейиштибизди Аллах таала беремин дейт. Дарул ахира, дарул дунья балдар. Бул дүйнөнүн жашоосу бар, ахиреттин жашоосу бар. Бул дүйнөнүн жашоосуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ад-дунья дарун лиман ла дара лах." Бул дүйнө кимдин ахиретте үлүшү жок болсо, ошол адамдын үй дүйнөсү дейт. Ва малун ман ла мала лах. Жана кимдин малы жок болсо, ахиретте байлыгы жок болсо, ошол үчүн бул дүйнөдө аны малы болушу мүмкүн дейт. Валаха яжмау ман ла акла лах. Эми акылсыз адам гана бул дүйнөнү топтойт дейт. Акылсыз адам дүйнөнү топ кийин кор болуп өлүп калат. Мына Карун акылсыздык кылды, дүйнөнү топтоду, өзүнүн заманасындагы эң чоң бай болду. Бирок бул дүйнөдө кор болду, ахиретте да кор болду. Бул дүйнөдө кор болду. Аллах субхана ва таала дүйнөсү менен чогуу не кылды? Жерге жуткузду. Өзү карап турат, жер жутуп атат. Экинчиси ахиретте болсо, ал Фираун менен, Хаман менен ошолор менен чогуу тирилет. Алла сактасын. Ад-дунья дарун ман ла дара лах. Кимдин ахиретте үлүшү жок болсо, ошонун үчүн вактылуу жашайтыган жер болушу мүмкүн. Бирок чыныгы жашоо, негизги мусулмандын максаты ал ахирет. Биздин негизги максатыбыз балдар ахирет. Бул дүйнө вактылуу нерсе. Иннамал хаяту дунья лаибу ва лаху. Бул дүйнө болгону оюн, күлкү, тамаша. Кийин чыныгы жашоо ахиретте башталат. Эми чыныгы жашоо кимге берилет десе, Кур'ан-ы Керимдеги ахыркы аятта вал акибату лил муттакин. Вал акибату лил муттакин. Акибет чыныгы жашоо эң жакшы сый Алланын астында муттаки, Алладан корккон адамдарга берилет дейт. Ошон үчүн бул дүйнөнү уламалар дүйнө арызы дүйнө дейт. Ал эми ахиретти чыныгы жашоо дейт. Балки Маулана Ашраф Али Танави рахматуллахи алейх ахиретти ватаны асли дейт. Китептерди окусаңар керек, ватаны икама, ватаны асли деп. Окугансыңарбы? Адамдын, ар бир адамдын өзүнүн туулган жери болот, анан вактылуу жашаган жери болот. Туулуп өскөн жерине ватаны асли деп айтылат. Ал адам ал жерде мусафир болбойт. Экинчиси ватаны икама болот. Вактылуу бир жерде туруп турат, ватаны арызы. Анан Ашраф Али Танави рахматуллахи айтат, дүйнөдөгү адам баласы жашаган жер ватаны икама дейт. Мусулмандын, ар бир мусулмандын аслы ватаны, аслы мекени, бара турган жери бул мекен ахирет. Баарыбыз дүйнөгө мусафирбиз. Мусафирханага келгенбиз. Эртең чыныгы баарыбыздын бара турган жерибиз бар. Ал мекен чыныгы биздин мекенибиз, аны маканул асли деп айтылат. Мына ошону ахирет деп айтылат. Ошон үчүн шейх бир китеп жазган. Шаукул ватан деп. Китептин аты Шаукул ватан. Мекенге болгон кызыгуу деген сөз. Ошол жерде бүт Кур'андагы, хадистеги, бүт аяттарды, дуаларды, хадистерди топтоп, ошол китепти окуган сайын ахиретке болгон адамдын кызыгуусу пайда болот. Ошон үчүн мусулмандардын чыныгы өзүнүн ватаны бар, мекени бар. Ошол мекенди унутуп калган үчүн Шейх Атай Шаукул ватан деп не кылган, китеп жазган. Белки бул китеп жазганга себепкер болгон нерсе ошол учурда балдар азыркы окшоп бир оору болгон, бир ваба болгон. Азыр дагы мына 2 жылдан бери жүрүп атпайбы оору? Ошондой бир оору болуп, элдердин көбү кырылып калган. Кырылып, элдер коркуп жашоодон.
өлүп калсак болду, эми ушу менен жашоо жок экен деп үмүтүн үз баштаганда шайх эмне кылган? Ошол мусулмандардын абалын көрүп, Шауқул ватан деп эмне жазган? Китеп жазган. Түшүнүңөрбү? Мекениңе болгон шоук, мекенге болгон кызыгуу, сен кыжаат болбо, өлүп калсай да жок болуп кетти деп ойлобо. Сен вактылуу дүйнөдөн чыныгы өзүңдүн үйүңө, ватаны аслийге кеттиң дейт. Түшүнүңөрбү? Ватаны аслийге, негизги мекениңе сен кеттиң. Ошого даярдык кылгыла деген маанада шейх китеп жазган. Демек, ар бир адамдын бул дүйнөдөгү жашоосу вактылуу гана жашоо, бул мекен арызый жашоо. Мекен түбөлүктүү жер эмес. Түбөлүктүү жашоо бул ахиретте болот. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтат: "Тилка дарул ахира." Тиги жашоодо, чыныгы үйдү биз naj'aluha lillezina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ал жашоодо биз кимге беребиз? Эки сыпатын айтты. Жердин бетинде бузукулук кылбаган, элдерди урбаган, элдерди тоногон эмес, зулум кылбаган, Кудайдан корккон адамдарга жана жердин бетинде текеббир болбогон, кибирленбеген адамдарга Алла Таала ошол ахиретти беребиз деген. Бул балдар үй дегенде түшүнүп алыш керек. Адам мен үйүм дейт. Үй деген хакыйкый үй ушундай үйдө айтылат. Андан сен чыкпайсың. Эч ким сени кууп чыкпайт. Чыгып да кетпейсиң. Ушул сенин үйүң. Сен бир жерге барып, бирөөнүн үйүнө кирсең, ижарага алып кирсең, сени бир айдан кийин кууп чыгат, мөөнөт бүткөндөн кийин кууп чыгат. Ал сенин үйүң эмес, бактылуу үй. Ал эми бир үй бар балдар, ал түбөлүккө кала турган үй. Мына дүйнөдө жашап атабыз, баарыбыздын үйүбүз бар, үйүбүзгө барып жашап атасың. Бирок бир күн келет, үйүңдөн чыгасың. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жаның алынгандан кийин үйүңдөн ошол эле сенин балаң, бир туугандарың, үй бүлөң, аялың кошуп туруп сени чыгарып коюшат. Көп болсо 24 саат турасың. Дүйнөнү топтодуң, 24 сааттын ичинде эми сасып кетпесин, жаман болуп каласың, тезирээк көмгүлө деп апарып не кылат? Көмүп салат. Бул сенин арызый үйүң эле. Эртең бейишке Алла Таала барып насип кылсын, бейишке барганда ушундай макам болот. Ал жерде халидина фиха, абада дейт. Эч ким сени кууп чыкпайт. Ал жерде түбөлүккө каласың, эч ким сени кууп чыкпайт дейт. Дозокто түбөлүк, бейиште түбөлүк. Ошондуктан Алладан коркуш керек. Негизги мусулмандын бара турган жери бул бейиш. Аллах баарыбызга насип кылсын, Фирдаус насип кылсын. Ал жерде түбөлүккө болот. Эч ким сени кууп чыкпайт. Мөөнөтүң бүтүп калды дебейт. Ким кирген болсо бакат фас. Ва ман дахала факат фас. Ва ман зухзиха анин нар ва удхила ал жанна факат фас. Ва ман зухзиха анин нар. Ким дозоктон алыс болсо, ва удхила ал жанна бейишке кирсе факат фас. Ал адам ийгиликке жетти, бактылуу болду деген. Ошондуктан чыныгы жашоо биздин баарыбыздын үмүт кылган, арзу кылган нерсебиз ахирет. Бул дүйнөдө 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл бактылуу гана жашоо, ошо менен өтүп кетебиз биз. Чыныгы бара турган биздин үйүбүз некен балдар? Ахирет. Мына азыр алыстан келгенсиңер, үйүңөрдү сагынып атасыңар. Ар бир инсандын сагынуусу болот. Үйүнө болгон, туулган жериге болгон сүйүүсү болот. Бул бар нерсе. Бирок бул үй бүлөбүз дагы, турган жерибиз дагы некен? Вактылуу гана, сапарга гана келгенбиз. Чыныгы баарыбыздын эңсеген нерсебиз не болуш керек? Ахирет. Мен чыныгы үйүмө барамын, ал жерге Алла менен жолугамын, пайгамбарларга жолугамын деген адамда мухаббат болсо, ахиретке болгон сүйүү болот. Ахирет Алланын берген чоң нематы. Мына ошону Алла Таала айтат: "Ва илакум савабуллахи хайр" деген жер каерде болот десе, Алла Таала ишара кылып, "Тилка дарул ахира." Ал каерде экен? Ахиретте берилет. Ахиреттеги жар naj'aluha lillezina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ал кандай экен? Жерде бузукулук кылбаган, жерде мутакаббир болбогон адамдарга беребиз деди. Аллах субханаху ва таала ушул аятта бейишке кире тургандардын 3 сыфатын айтып атат балдар. Негизинен бейишке кирүүчү адамдардын көбүнчө 3 сыфаты келет. Эң биринчи мусулман болуш шарт бейишке. Экинчиси муттaqi. Кудайдан корккон адам болуш керек. Вал акибату лил муттaqin. Вал акибату лил муттaqin. Көрүп атасыңарбы? Вал акиба лил муттaqin. Бейиш кимдерге? Муттaqi, Алладан корккон адамдарга. Үчүнчү сыфаты мутавази. Кудайдан корккон, кибирленбеген, мутакаббир эмес инсандарга берилет.
3 sıfatı var adamlarga Allah subhanahu wa taala beyiş nasip kılat. Allah Taala barımızga şu sıfatlar nasip kılsın, beyiş nasip kılsın. Birincisi ne eken? İman, ikincisi takva, at-takva. Üçüncüsü at-tavazu. Tavazu degen kiçik beyillik oluşluk. Azı düşündürөбүз. Kiçik beyillik oluşluk, mutakabbir boluşluk gerek. Oşoň üçin Allah Taala nec'aluha lillezina la yuriduna uluwan fil arz ve la fasada degen. Bunu biz belemiz uşunday adamlarga alar жердин betinde kibirlenişpeyt, takabbur boluşpayt dedi. Kibir degen ne degen allar? Kibir degen bирөөдү кемситкенди айтылат. Özünü жогору сезет дагы, экинчи тарафты кемситет. Al adam menden tömөн darajadагы адам дейт. Men çoğ adamмын дейт. Men аксөбөкмүн, men кыйынмын, men baymын, menin pulum köp, akşam köp, güçüm köp, biligim köp. Özünün sebepten aytat dagы, özünü jogorу сезип, экинчи тарафты tömön көргөн adam ушуну mutakabbir деп айтылат. Бул кибир өтө чоң күнөө. Mutakabbir adam beyişe kirбейт. Allah saktасın. Kibiri var adam beyişe kirбейт. Bir gün hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara aytat: "La yedhulul cennete men kana fi kalbihi miskala zarrati min hardal min kibir." La yedhulul cenne men kana fi kalbihi miskala zarra min kibir. Kimdin yüreğinde zarraçalık, kişideki zarraçalık kibiri olsa beyişe kirбейт dedi. Allah saktasın barımızda. Kişideki kibiri olsa aladan beyişe kirбейт dedi. Oşonda sahabalar korkup ketip soraşat: "Ya Resulallah, bizim biröbüz жақсы көрөt, ayekuna savbuhu hasanan ve na'luhu hasana." Ve qala ar-racul yuhibbu yekuna savbuhu hasan ve na'luhu hasan. Bir aytdı: "Ya Resulallah, bizim biröbüz çıraylı kiyim kiygen жақсы көрөt, but kiyimi çıraylı bolgon жақсы көрөt." Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnnallaha cemilun yuhibbul cemal." İnnallaha cemilun yuhibbul cemal. Allah Taalam çıraylı, sululuktu жақсы көрөt degen. Andan keyin kibir emne dese, kiyim demez diyor Peygamberimiz. Kiyim demez, жақсы kiyim kişiler al mutakabbir olup kalbayt. Çoğun uydu jasasılar mutakabbir olup kalbayt. Çoğun uluslar mutakabbir olup kalbayt. El kibir batrul hak ve gamtun nas. El kibir batrul hak degeni haktı inkar kılı. Hakikatты aytsan tan albayt. Moynuna albayt. Ve gamtun nas adamdardı özün tömön köröt. Men gana kıyın, men degen insan oşonu kibir de aytat dedi. Al adam jaman kibirde olsa dele, al kede olsa dele haktı kabul kılbasa, al adamdardı özün tömön körse, al adam mutakabbir bolat. Kibiri bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ayttat, beyişe kirбейт деп atat. La yedhulul cenne men kana fi kalbihi miskala zarra min kibir. Allah barı saktasın. Kimnin yüreğinde kiçinekey neçelik zarraçalık kibiri olsa beyişe kirбейт degen. Oşonduktan kibir jaman oğru balдар. Kibirdin köptөгөн sebepleri var. Kebir uçurlarda kibir balдар adam balası malı mülkün sebebine bolat. Baylığına söylenip, misal Karun'un kıssasını okudu, hazır okuyasını, baylığının negizinde ne kıldı? Mutakabbir oldu. Başkalarda toğutkan yok, başkalarda memnun desten özünü jogorу sezip aldı. Keyde adam güç kuvvetine işenet. Özünün bilegine, güç kuvvetine, biligine işenip kibirli kılat. Bul dağı kibir bolat. Keyde balдар dindar adamlarda dağın kibir bolat. Dinle yaşatkan insan bolat, özünü dindar dep düşünüp, birok köpçülük insanlarda kibir bolat. İnşallah kibir uçurlarda adam balası özünü ayabay takva sezip, başkaları günökör sezip kalat. Men muttaki insanmın, 5 vakit namazda okuymun, orozo karmaymun, hacga varam, zeketimni berem, cemaatlardan kalbaymun, büt ibadatты kılamın dep, özünü ayabay bir ferişte sezip, başkaları günökör közmenen karayt. Bu adam da mutakabbir. Dinde yaşap atat, bu mutakabbir. Kebir uçurlarda adam bolat, men alımmın, mende ilim var, başkaları jahil deyt. Karapayım el, jahil, karangı, eşteke bilbeyt dep, ilimdin negizinde mutakabbir bolat. Şeytandın bir sebebi mutakabbir ilim bolgan balдар. Aba vastakbara ve kana minel kafirin. Aba vastakbara. Allah Teala adamga sajda kıl degende baş tarttı. Aba vastakbara. Kibirlik kıldı. Kibirlik kılganda başka jere aytat: "Halaktani min nar ve halaktahu min tin."
илимдин негизинде. Мени оттон жараткансың, ал топурактан жаралган. Эч качан оттон жаралган махлук топурактан жаралганга не кылбайт, сажда кылбайт. От жогору көтөрүлүп турат, мен андан жогорумун деген мааниде айткан. Ошон үчүн кээде илим дагы туура эмес алынып калган болсо, илимге чыганып адам баласы кибирлик болуп калышы мүмкүн, мутакаббир. Кээде Кур'ан-ы Карим менен дагы адам кибирленип калышы мүмкүн. Мен чырайлуу, жакшы окуган карыммын, мен карыммын, элдин баары жахыл, элдер Фатиханы билбейт, мен Куранды толук билемин деп Курандын негизинде мутакаббир болушу мүмкүн. Кээде даватчы болуп мутакаббир болушу мүмкүн. Элдин баары жөнөкөй эле жүрөт, мен эмне кылып атам? Дават кылып атамын. Эл кызматка, динге чакырып атамын. Элдин баардыгы дүйнө менен алек, мен ахиретке иштеп атамын деген сөздөр менен кээде адам баласы даваты менен дагы мутакаббир болуп калат. Ошон үчүн кибирдин түрү көп. Кайсы тармакта болбосун, дүйнөнүн негизинде болобу, диндин негизинде болобу, кандай тармакта болсо дагы, эгерде бирөөдү жаман көрүп, пас көрүп, өзүн жогору көргөн болсо, ал адамда кибир оорусу болот. Ал адам бейишке кирбейт. Аллах субхану ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Тилка дарул ахира наж'алуха", буну беребиз деп атат. Буну жаратып беребиз кимге? Лиллазина ла юридуна улуван фил арзи ва ла фасада. Улуван фил арз. Жердин бетте мутакаббир болгондорго биз ахиретти бербейбиз дейт. Фираун менен Каман булар улуу фил арз кылышты. Жердин бетте мутакаббир болушту, жерде бузукулук кылышты, зулум кылышты, Алла Таала ахиретти берген жок. Ошон үчүн балдар коркотуган макам, коркотуган нерсе, адам диндар болуп калса эле бейишке кирип калбайт. Диндар болуп туруп, ошон диндин ичиндеги кибир оору менен көптөгөн оорулар менен ооруп калыш ыктымалы бар. Ошондуктан ар дайым адам баласы өзүнү мен мусулманмын деп жүрүш керек. Тавазу деген сөз балдар, тавазу деген сөзү көпчүлүк ойлойт, өзүнү башкалардан төмөн көрүү деген. Бул жакшы нерсе. Бирок ал шарт эмес. Тавазуга башкалардан өзүңдү төмөн көрүү шарт эмес. Тавазу деген, тавазунун акыйкаты өзүңдү башкалар менен бирдей көр. Өзүңдү башка менен бирдей деп сез. Өзүңдү фериште, өзүңдү ак сөөк, өзүңдү бир жакшы адам коруп, экинчи тарафты бир ахмак, бул күнөөкөр деп сезбеш керек. Адам баласы жаралганда бүт бардыгы бирдей. İnsan жаралган инсандын бардыгы бирдей. İnsan дегенде биз мусулман, кафир бирдей. Менин эки көзүм бар, сенин эки көзүң бар, кафирдин эки көзү бар, артчылыгы жок. Алла бирдей жараткан. Түшүнүңөрбү? Ва минкум муъмин ва минкум кафир. Муъмин, кафир болуп бөлүнөт. Кийин мусулмандар да бирдей. Баардык бир нерсеге иман келтиресиң, бир китепке иман келтиресиң, бир пайгамбарга, бир Аллахка, эч бир айырма жок. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде айтат: Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Aytat, men musulmanlardan birösümün deyit. Minel muslimin degen min tabaiziyya. Düşünüyor min tabaiziyya degeni men musulmanlardan birösümün degen söz. Tavazu degen söz men musulmanlardan birösümün degen söz. Boldu. Ben jönököyle musulmanmın, adamların arasındagı adamмын деш керек. Мына ушул балдар тавазунун акыйкаты. Эгерде жүз эле жазбан күчөйүп кетип, өзүңдү башкалардан төмөн көрсөң, бул дагы жакшы нерсе. Бул тавазунун дагы деңгээлине кете берет. Бирок негизги тавазу элди баягыдай жаман көрүп, алар кемсинтип, өзүңдү жогору көргөн мына ушул кибир болот. Кайсы тармакта болбосун. Ошон үчүн сен муфти болосуңбу, казы болосуңбу, алымсыңбы, карысыңбы, мударриссиңби, даисиңби, ким болсоң бол, бирок мен бир мусулманмын деш керек. Мен эл катары бир мусулманмын, Алланын бир кулумун деш керек. Мына ушундай адамдарга Аллах субхана ва таала эмне кылам дейт? Мен бейишимди беремин. Тилка дарул ахира наж'алуха лиллазина ла юридуна улуван фил арзи ва ла фасада. Вал акибату lil muttaqin. Чыныгы акыбет, чыныгы бейиш кимге берилет экен? Муттaqи инсандарга. Ал кандай бейиш? Аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: "Ма ла айнун раат, ва ла узунун самиат, ва ла хатара ала калби башар." Ал бейишти эч ким көргөн эмес. Эч бир көз көргөн эмес. Эч ким уккан да эмес. Эч кимдин кыялына да келген эмес. Аны биз кыялыбыз менен да түшүнө албайбыз.
ушундай бейишти Аллах субханала таала мен беремин, даярдап койгонмун ушундай пенделериме дейт. Ким экен? Мутакаббир эмес, кибирленбеген жана жерде бузукулук кылбаган адамдарга деди. Демек, ушул аяттан билинди, бейишке кирген адамдардын кайра айтабыз, негизинен нече сыпаты бар экен? 3 негизи сыпаты бар. Биринчиси иман, экинчиси ат-тaqwa wal aqibatu lil muttaqin. Üçüncüsü mutavazi, tavazu bolgan adamlar. Man tavaza lillah rafa'ahu Allah. Kim Allah üçün tavazu kılsa, özünün kiçikbeylik sıfatını alıp kelse özüne, Allah Taala ne kılam deyit? Anın darajasını kötörömün deyit. Oşonduktan balдар, bul dünyada eldin bari birdey. Yaşap atkan barыбыз birdeybiz. Ben usta, sen şagird, bирок birdeybiz barыбыз. Albatta birөөдү жашы чоң болгон үчүн урматтайбыз. Жашы чоң аны болгон өмүр көбүрөөк. Болбосо махлук жаралышында махлуктун баары бирдей. Баары бирдей, бирок ахиретке болгону таразы болот балдар. Ал жерде таразы менен кимдин деңгээли, канчалык деңгээлде, ким салмактуу, салмактуу эмес, ахиретте болот, дүйнөдө эмес. Дүйнөдө адамдар коюшат, өздөрүнүн баягы өздөрүнүн өлчөмдөрү менен коюша берет. Бул фаланчадан, бул фаланчы, хаказа деп ишара кылынат. Бирок ахиретте андай эмес. Ахиретте инна акрамакум индаллах аткакум. Ал жердеги тараза экен таква. Такванын негизинде адам даражасы кете берет. Ким канчалык таквалуу болсо, ошончолук даражасы да бийик болот. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан дүйнөдө жүргөндө, бул дүйнөдө ар бирибиз бир тууганбыз. Иннамал муъминуна ихва. Мен мындан көбүрөөк билем, бул азыраак билет, мен намаз окуйм, бул жахыл, бул дават кылат, мен кылбайм, мен кылбайм, бул кылбайт деп бирибизди кемситпейлик. Бирөө жаман көрбөйлүк. Бул кибир ору. Кимге кандай Алла Таала мүмкүнчүлүк берсе, алхамдулилла, Алла Таалам кабыл кылсын десин. Анан бирөөдө эч качан күнөөкөр деп, өзүңдү фериште, өзүңдү бир бейиш важып кылган кылып албаш керек. Бул эң жаман сыпаттардын бирөөсү. Аллах субханаху ва таала айтып атат бул жерде: "Tilka ad-darul akhira naj'aluha lil-ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Al-aqibet muttaqin, Кудайдан корккондорго берилет дейт. Бейиш Кудайдан корккондорго берилет. Man jaa bil hasana falahu khayrun minha. Andan keyin beyişti tanıştırdı Allah Taala. Andan keyin ayette aytып атат. Эми бейиштин амалдары кандай болот? Бейиш ушундай жер, man jaa bil hasana. Kim кичинекей бир жакшылык алып келген болсо, falahu khayrun minha. Allah Taala мага андан жакшыраагын берет дейт. Кичинекей нерсе кылдың, кылган амалыңа Алла Таалам жакшыраак нерсени сый кылып тартуулайт. Алла Таалам ушундай берешен зат. Кичинекей нерсе жакшылыкка ниет кылдың, эмне кылат экен? Ага жакшыраагын берет. Man jaa bil hasana falahu khayrun minha. Ал эми ким жакшы амал кылган болсо, ага жакшыраагы берилет. Бир амалга балдар 10 берет соопту. 10дон 700 эсе. Андан ары ниетине жараша азафы музаафа эсе болуп кете берет. Allah'ın берешендиги. Демек, бир эле жакшылык кылып койсоң, Алла Таала 10 жакшылык кылды деп сага 10 жакшылык жазып коет. 10 жакшылыктан нарагы 700ге чейин бар балдар. Хадис. Андан ары дагы келе берет. Ихласыңа жараша Алла субханаху таала бере берет. Түшүнүңөрбү? Жакшылыкка Алла Таалам жакшы көрөт, ошон үчүн жакшылыкка кадам коюп эле ниет кылып баштагандан эле Алла Таалам бир жакшылыкка 10, 10дон 700 эсе, андан ары эсе кылып Алла Таалам ихласына жараша бере берет. Man jaa bil hasana falahu khayrun minha. Ким бир жакшылык алып келсе, ага андан жакшыраагын беребиз. Wa man jaa bis sayyi'a. Ал эми ким жамандык кылса, күнөө ишти кылган болсо, fala yujzal ladzina amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Бул Алланын адилеттүү сыпаттуулугу. Адилеттүү сыпаты. Ал эми ким жамандык кылса дейт, ага ошол жамандыгын гана кесепетин көрөт, ошону гана жазасын алат, ага кошумча эсеге бербейбиз дейт. Алла кааласа бир жакшылыкка 10 жакшылык кылгандай эле, бир жамандыкка 10 жамандык кошуп койсо да болот. Кааласа. Бирок аны Алла каалаган эмес. Wa ma ana bizallamin lil abid. Мен бенделериме зулум кылбаймын дейт. Түшүнүңөрбү? Алланын рахматы, Алла Таалам жакшылыкка эсе кылып берет, жамандык болсо, ошол жамандыкты гана алат. Ага эсе кылып кошуп, ага жазасын бербейт. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Ал эми ким жамандык кылган болсо, ал жамандыктын гана жазасын алат,
Andan başka eşteke koşu beribeymiz deydi. Bu Allah Taala'nın özünün nesi eken? Irayımı, Allah Taala'nın adiletlүүлүгү. Demek beyişteki deseler balдар bardık ele özümüzün sebebinden emez. Allah Taala ese kılıp bergen üçün berilip atat. Özümüzün amal aga jarabayt. Allah Taala ese kılıp berip oşol beyişti berет. Beyişti bergen de özü, amalga tofuk bergen de özü, жазасын da özü berет. Ушундай зат. Шунуңарбы, эгерде Allah Taala айтса, сага кылган жакшылыгыңдын жазасын берем деп туруп, өзүнү берип койсо, биздин жакшылыгыбыз бейишке татыбы татыбай Аллах билет. Татып жаса дагы бир күн, 2 күндөн кийин чыгып кетти десе эмне кылабыз? Сенин жакшылыгың бүттү, кылган амалың жазасын алдың десе эмне кыласың? Каяка барасың? Демек түбөлүккө калып атасың, бул Аллахнын ырайымы менен. Мейли сен жакшылык кылдың, 60 жыл амал кылдың, мен сага 60 күн берейин, же 60 жыл берейин бейишке. Кийин эмне кыласың? Десе эмне кылабыз? Ошон үчүн балдар бейишке кирүү дагы, бейишке түбөлүктүү калуу дагы Аллахнын ырайымы. Аллахнын ырайымы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: "Ла ядхулу джанната ахадун илля би рахматихи." Бейишке ар бир адам Аллахнын рахматы менен кирет деген. Мен дагы Аллахнын рахматы менен кирем деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошого бейиш балдар аман кылып кирип калбайбыз. Аллах киргизсин. Бейишке негизги нерсе Аллахнын рахматы, Аллахнын ырайымы, Аллахнын фазлы карамы. Allah subhanahu wa ta'ala fazlı karam менен киргизет, жана түбөлүккө калуу дагы Аллахнын фазлы карамы. Эгер жамандык сыяктуу эле ошону жазып койсо, о нерсе эмес, бир нерсеге бериле деп болсо, нерсе берилсе, анда биз эмне кылабыз? Тартып алайбыз. Себеби акчабыз аз, сатып ала албайбыз. Же киресиң, же кирбейсиң. Кирсең дагы 2 мүнөттөн кийин, 1 сааттан кийин кууп чыкса эмне кыласың? Ошондуктан бейишке кирүү, бейиште түбөлүктө калуу бул эмне экен? Аллах subhanahu wa ta'аланын өзүнүн ырайымы. Andan keyingi ayet: "İnnellezî faraza aleykel Kur'an laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi a'lemu men ca'a bil huda ve men huwa fi zalalin mubin." Albatta, sana Kur'an düşürgen zat seni kaytarıp alıp kelet ila ma'ad, kaytuvçu jeriňe. Aytqın Rabbim jaşyrak bilet kim hidayet menen kelgenin, jana kim açık adaşuda, anı Rabbim jaşyrak bilet dep aytqın dedi. Faraza ballar, faraza 2 manası var. Bir manası nazala manasında. İnnellezî faraza aleykel Kur'an, innellezî anzala aleykel Kur'an manasında. Düşünüyorsunuz? Sana Kur'an'da düşürgen zat seni kayra oşol jerge alıp kelet degen söz. Farazanın bir manası meken? Anzala manasında. Nazala manasında, anzala manasında. İkinci manası faraza farz kıldı degen söz. Kur'an'da farz kıldı. İnnellezî faraza aleykel Kur'an, Kur'an'da farz kılgan zat, sana farz kılgan zat la radduka ila ma'ad. Seni ma'adka kayra alıp kelet degen söz. Ulamalar oşonun üçün innellezî farazanı sana Kur'an düşürgen zat dep de tarjima kılganlar var. İkincisi innellezî faraza aleyke sana Kur'an'da farz kıldı degen tarjima da var. Ökö teң tuura. Eki tarjimadan boluşu mümkün. Düşünüňärmi? İnnellezî faraza aleykel Kur'an la radduka ila ma'ad. Bu ayetin düşüşü balдар. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl davat kılıp alарды dinge imanga çakırgandan keyin ahırı bir tuğandары ahli Mekke Peygamberimiz kuup çıkat. Özünün tuğandары, yaşagan adamları ne kıldı? Kuup çıkat. Kuup çıkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mecbur bolup hicratga mecbur bolup dagın Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh'ın çoğu hicrat kılat. Hicratga jönögöndö barıp Gare Savur ünkürde barıp Peygamber 3 gün tünöydü. 3 gün tünöydü. 3 günden keyin anam dağa jol alat. Safarda alıp bирок Madinaga baratkan jol emes, bayağı maruf, maşhur jol emes, elder kattabagan jol menen çıkat jolga. Sebebi el kattagan jolga düşüp alsa, anda kafirler tezele tutup alat. Oşol üçün başka ne bolat? Başka jollardy karmap, oşol jol menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr ekөө safar alışat Madinaga. Andan oşontip 2 gün 3 gün jol жүрүp Juhfa degen жерге жетишет. Juhfaga barganda, oşol жерге barganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşüp turup Madinaga baratkan tuura jolga düşöt. Anan oşol жерден караса Mekkenin jolu görünöt.
анан өзүнүн ватаны, мекени, туулган жери, Меккени сагынып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра бурулуп карайт. Мекке тарафты кайра бурулуп карайт. Ушундай жакшы жерден, Аллахтын үйүнөн, туулган жеримден элим мени кууп чыкты деп, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ызаланып, капа болуп, кайра бурулуп карайт. Ошол учурда Аллах субхана ва таала ушул аят түшүрөт. Инналлази фарада алейкал Кур'ан лараддука иля ма'ад. Сага Кур'ан түшүргөн зат сени албетте Меккеге кайтып алып келет деди. Сага Кур'ан түшүргөн зат сени коркулбайт, таштап койбойт. Сен иншалла кайра азиз болуп, күчүң менен, өзүңдүн урмат сыйың менен кайра бейишине кыласың, иля ма'ад Меккеге келесиң деди. Түшүнүңөрбү? Маат деген сөз бада. Bunun bir manası Mekke bu yerde. Cumhur muhafassirler şunu alışat. Ekinci manası ahiret. Maat ahiret de aytılат. Elbette Kur'an düşürgen zat seni ahiretke alıp gelet. Anda ahiretteki makam bul makam Mahmud bolat. Hadiste gelet ko. Mahmud makam Allah Teala verir nasip kılat. Eşkimge verilge makam deyip peygamberimiz makamı. O makam Mahmud'tu. Maat da orat Kur'an'da. Eğer ahirette olsa anda peygamber olsa Allah Teala makam Mahmud nasip kılat. Eğer dünyadaki maat olsa anda senin kayta turgan жериңе kaytıp alıp gele özüsü alıp ne bolat? Makkatul Mukarrama, Mekke şahri bolat. Sen kıcalat bolbo, meni kuup çıktı kıcalat bolbo. Senin kuğan jeriңден Allah Subhanahu wa Taala kayrelerine kılat, izzat menen, kadır barkın menen, sıy menen seni alıp gelet dedi. İnnellezî farada aleykel Kur'an laradduka ila ma'ad. Düşünüyorsunuz mu? Sana Kur'an düşürgön zat senin kayrele oşol jerge, senin süyüktü bolgon mekeniňe, Mekke'ge kayra alıp kelet dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Subhanallah. Bu Allah'ın taraftan mucize bolgon, peygamberge bergen. Wada anan mucize. Uşul işke açtı vallar. 8 yıldan keyin 8. Hicride Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen çoğu özü iki adam kaçıp çıkkan kayra ne 124.000 sahaba menen Fath Mekke'de ağa jetpegen sahaba menen ne kılat? Mekke'ge gelet. Fathul Mekke'de. Kelgende Kur'an'da Allah Teala aytat: "İnna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambik ve ma ta'akhkhar." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İnna fatahna" okup başını iğen avalda gidet. Kebir rivayetlarda başını iğenden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sakalı töğünü beşike tiyip duratır deydi. Oşonda iğen avalda kirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelet. Allah Teala aytdı: "Nec'aluha lillezine la yuriduna uluwan fil arzi ve la fasada." Başını iğen avalda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayra Mekke şahrına gelet. Demek Allah Teala'nın özünün vadasını tak atkardı. Ondan şu yerde aytdı: "Ennellezî farada aleykel Kur'an." Sana Kur'an düşürgen zat seni kayra le oşol Mekke süyüktü şarına alıp gelet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayra kirdi. Demek Allah'ın vadası hak. Allah'ın vadası hak. Anda hiçbir şek yok. Çünkü kebir ulamalar uşul ayatta bir daha bir nesine aytat. Bunu da size aytıp koyayım. Malumat katarı. Ulamalar aytat. Kim hacıga, umraga vargan bolsa, hacda, umradan kaytkanda jolda uşul ayatты okusa Allah Taala'nın kayra oşo Baytullah'ını, Allah'ın uyunu körgөнгө nasip kılat deydi. Kim hacıga, umraga varganda, jolu kaytkanda, ya Allah meni dagın uşul ıyık jeriň alıp kelgin, dagın ömür bergin, ömür berseň dagı kelemin. Negisi musulman baradigan jeri barasыңарбы? Barasыңарбы? Allah'ın uyunu görüş kerek, peygamber ziyaret kılış kerek. Oşonda жерге barıp jolu kaytıp kayra uşul duany okusa ayatты. Ne deydi? Allah Subhanahu wa Taala kayra oşol jerge özünün uyuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ravzasına nasip kılat kayra kelet deydi. Düşünüňörbü? Uşul ayatda aytdı: "İnnellezî farada aleykel Kur'an laradduka ila ma'ad." Saga Kur'an'da düşürgön zat sözsüz türde seni kayra oşol süyüktü jeriň, süyüktü şahrıň Mekke'ge alıp kelet. "Qur Rabbi a'lemu men ja'a bil huda ve men huwa fi zalalin mubin." Sen aytqın, Rabbim jaxşıraaq bilet. Kim hidayet menen gelip atat, kim açık adaşuuda, ana Allah'ım jaxşıraaq bilet. Emi Peygamberimiz ayttat, men hidayet menen keldim. Men hidayet menen kelgenimdi Allah bilet. Sileriki adaşuu, buzukuluk, аны dagın Allah Taala'm jaxşıraaq bilet dep aytqın. "Ve ma kunta terju an yulqa ileykel kitab illa rahmeten min rabbik, fela tekunanna zahiran lil kafirin." Andan keyin ayatda
وَمَا كُنْتَ تَرْجُ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ Sen mağa kitap beret dep ümit kılgan joksun deydi. Allah Teala peygamberdi hitap kılıp atat. Sen mağa kitap gelet, vahiy düşet dep ümit kılgan joksun. وَمَا كُنْتَ تَرْجُ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ Bol Rabbinin tarafından verilgen rahimi, rahmatıdır. Subhanallah. Negisi müşrikinler başkalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çıkışkan, bu özü peygamber bolup aldı, özü dava kıldı, sıykırıcı, başka degen sözlerdi aytat ele. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat, Peygamber aleyhisselam mağa vahiy kelet, Kur'an düşöt dep oylongondой emes. Oylogondой emes. Allah subhanahu wa ta'ala öz kalağanını kılat. Kur'an-ı Kerim'de ötken jörül ayttık ko. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ Allah kimdi ihtiyar kılat, kimdi peygamber kılat, kimge vahiy düşüret özü bilet. Kimdi tandayt özü bilet. Al Bani İsrail'den bolağı, Araplardan bolağı, Kureyş'ten bolağı, başkasından bolağı Allah'ın özünü tanıdığı. Allah Teala kimge kanday ahval beret, makam beret, al özü bilet. Oşun için ayttat, وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ Sana vahiy düşöt dep ümit kılgan joksun. Mağa vahiy düşöt dep arzu kılgan joksun. Allah Teala'm öz rahmatı menen berdi. İlla rahmeten min Rabbik. Bir gana Rabbingdin rahmatı sebepti deydi. Düşünüyorsunuz mu? Demek Allah bergen nimet ballar Allah Teala öz tanda beret. Men tatıktуу elem uşuga debeş gerek. Men kıyımмын, men tatıktuğumun, uşunun ahli men bolam debeş gerek. Allah Teala mutavazi bolgon insanlarga öz rahmatını bere beret. Men tavaza lillah rafa'ahullah. İlimde ошондой ballar, peygamberlik, ilmi, nübüvvet de ошондой nerse. Men tatıktuğumun degen adam adaşat, mutakabbir bolat. Men peygamberdi miraskoru oldum, Allah Teala'nın özü tanıdı, ben ümit kılgan jok elem. Allah Teala'nın özü berip atat dese, bu nimet bolat. Men uşuga tatıktuğumun, men alımın, elleri meni urmattasın, sıylasın dese, mutakabbir bolat. Mutakabbir adam beşe girmeydi. Beşe girmeydi. Oşonduktan Allah subhanahu wa ta'ala ayttat, وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ Sen mağa kitap berilet dep arzu ümit kılgan joksun. İlla rahmeten min Rabbik. Bir gana Rabbin öz rahmatı menen, ırayını menen sana oşunu sundu. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِرًا لِلْكَافِرِينَ Yemi sen فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الظَّاهِرِينَ تَكُونَنَّ ظَهِرًا لِلْكَافِرِينَ Hiç kaçan kafirlarga yardımcı bolbo. Hiç kaçan kafirlar tarafında bolbo dedi. Yemi Allah Teala'nın peygamberimizi peygamber kılıp bergenden keyin kep berdim, peygamber bolduk degenden keyin Allah Teala peygamberge şartlar ayttat. Birinci şartı, hiç kaçan sen kafirlarga zahir. Zahir degen yardımcı degen söz. Zahir degen balдар nege zahirdan alıngan. Ne deysine bu yerde? Ha? Adamın zahiri arkası. Zahir degen bir adam varsan sen tosot seni. Koy yaşınat bilesinger mi? Yaşını alıp da buga tibe koy deydi. Sen kafirlerin tarafta bolbogun degen söz. Kafirler menen barıp kafirler yardımcı bolbogun degen söz. Düşünüyorsunuz mu? Ve la tekunanna فَلَا تَكُنَنَّ ظَهِرًا لِلْكَافِرِينَ Hiç kaçan kafirlarga yardımcı bolbogun. Kafirler tarafta bolbogun dep Allah subhanahu wa ta'ala birinci hitabını aytdı. İkincisi وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ Allah hiç kaçan sana ayet düşköndөн keyin seni jolundan tosbosun dedi. İkinci peygamberge hitap öküm kılıp atat فَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ Sana Kur'an düşköndön keyin hiç kaçan Allah senin yolundan tosbosun dedi. Sebebi ballar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ayetler düşköndön keyin kafirler köptögön sunuşlar menен kelişken. Bir sunuş kelgen sen bizge başçı bolum kelip atat. Uşul Mekkeni sen biylегin, sen biy bolgun degen. Kebirler kelgen sen baylık bize atarsın. Biz uşul jerdegi baylıktın baарын toптоп bereylik. Sen bizdin eng bay adamыбыз bolgun degen. Kebirler aytkan saga uşul jerdegi eng jakşı çıraylı kızlarыбызды bereylik, üylөнгün degen. Kıskası ar türlü sunuş menен peygamberimiz kelgen. Allah Teala ayttat: "Fala yasuddunka an ayatillah ba'da iz unzilat ileyk." Sana ayetler düşköndөн keyin alar hiç kaçan seni tosbosun dedi. Allah toskolдук kılbasın dedi.
Алар кандай сунуш кылса дагы аларды укпа. Senin жолуң ne fasda bima tu'mar wa'riz anil müşrikin. Fasda bima tu'mar. Kандай hüküm kelse ошону жар сал. Айткын wa'riz anil müşrikin. Müşrikinlerden alış bol degen Allah Taala ayet düşürgөн. Ошонун үчүн айтып атат экинчиси неке болду? Wa la yasuddunka an ayatillah ba'da iz unzilat ilayk. Ayetler түшкөндөн кийин эми сени алар тоскоолдук кылбасын сага. Алар сенин жолуңдан, Аллахтын жолунан тоспосун. Бул экинчиси, үчүнчүсү вад'у ила rabbik. Вад'у ила rabbik. Rabbиңе чакыр деди. Үчүнчү өкүм не болду? Rabbиңе чакыр деди. Субханаллах. Чакыруу балдар дават илаллах болот. Аллахка болот. Жалгыз Аллахка. Пайгамбарга дават кылынбайт. Пайгамбарга хитап кылып вад'у ила rabbik. Rabbиңе дават кыл деп. Демек дават, чакыруу элди каяка болот? Бир гана Аллахка. Хатта пайгамбар алейхиссаламга дагы өзүгө чакырганга уруксат берген эмес. Пайгамбар дагы алейхиссалам эмне кылат экен? Аллахка чакырат. Ошон үчүн чыныгы дават балдар кимге болот? Алла Таалага. Бүгүнкү күндө кээ бир учурларда адамдар өзүнүн жамаатын көбөйүш үчүн жамаатка чакырат. Кээ бирлер адамдардын өзүнө чакырат. Паланча адамга деп. Негизи бул туура эмес нерсе. Негизги чакырык балдар дават кимге болуш керек? Илалла, ила rabbik, Rabbиңе. Акыйкый дин исламга чакырык болуш керек. Мына ушуну айтып атат, вад'у ила rabbik. Rabbиңе чакыргын. Элдерди Rabbиңе, Аллахтын динине, таухидке, ислам динине чакыргын. Бир жамаатка эмес, бир адамга эмес. Дин Аллахтыкы. Ошол Аллах пайгамбар аркылуу келген, ошол Аллахтын диниге нени элдерди чакыргын деп үчүнчү өкүмдү айтты. Вад'у ила rabbik. Анан кийин төртүнчүсү вала такунан минал мушрикин. Вала такунанна минал мушрикин. Төртүнчүсү мушриктерден болбогун деген сөз. Ширк балдар аябай чоң күнөө. Пайгамбар ширк кылышы мүмкүн эмес. Бирок пайгамбар аркылуу бизге эскертүү берип атат. Вала такунанна минал мушрикин. Эч качан ширк кылбагын, мушрик болбогун. Себеби Алла Таалам ширкти кечирбейт. Ширктен башкасын баарын кечирет кааласа. Ошондуктан эч качан ширк кылбагын деди балдар. Ширк жаман нерсе. Рияны дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рияны ширк деген. Рия ширкул асгар деген. Рия деген ошол бирөө көрсөтүп амал кылсаң, алда ширк болот. Бирөө келгенде чырайлуу намаз окуп калды. Намазың ошол адам үчүн болду. Бул дагы ширк болот. Түшүнүңөрбү? Алла Таала баары сактасын. Вала такунанна минал мушрикин. Төртүнчү өкүм болду. Мушриктерден болбогун деди. Бешинчиси вала тад'у мa'аллахи илахан ахар. Алладан башка эч кимге сыйынбагын деди. Алладан башка эч кимге сыйынба, бир гана чакырык, дуаң, сыйынганың ким болсун? Аллах болсун. Ал кандай зат? Ла илаха иллаху. Ал ушундай зат, ла илаха иллаху. Андан башка ага окшогон зат жок. Куллу шейин халик илла вajha. Куллу шейин халик илла вajha. Бүт бары өлүп жок болот. Бир гана Аллахнын жүзү калат. Аллахнын заты калат деди. Kullu şeyin halikun illa vajha degenin balдар bir manası dünyadagi bardык nerse ölüp жок bolup Allah'ın zatı kalat деген söz. Bir tafsir uşul. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala başka yerde aytat. Kullu man aleyha fan ve yabqa vajhu rabbik zul celali vel ikram. Kullu man aleyha fan. Cennetindeki şul kainattagi büt bardыk ölüp жок bolot. Ve yabqa vajhu rabbik. Bir gana Rabbin kalat degen ayet var. Oşonun ikinci manasını buyurdu. İkinci suretinde Allah Teala beyanat. Kullu şeyin halikun illa vajha. Bardığı ölüp bir gana Allah Teala'nın yüzü kalat degen söz. Allah'ın zatı kalat degen söz. Bir tafsiri. İkinci daha tafsiri var ballar. Keyber mufassirinde bunu ikinci tafsirinde aytışkan. İkinci tafsiri kullu şeyin halikun illa vajha degeni Kudaydan başkalarga sıyıngan bolsoңор, ошол сыйынганыңар, ибадатыңар бардыгы жок болуп кетет деген сөз. Кудайдан башкага, бутка, сууга, отко, ташка неге сыйынган болсо, бүт бардыгы жок болуп кетет. Алардын эч бир акыйкаты жок деген. Ма кана лиллахи фахува ябqa. Ал эми Аллах үчүн болгон болсо ал калат. Аллах үчүн кылган ибадатын калат. Аны бирден 10го, 10дон 700, андан эсе кылып Алла берем деп атат. Ал эми башка бир махлукка сыйынган болсо,
Allah sактасын, анда алардын эч бир акыйкаты жок. Kullu şeyin halik. Алардын бардыгы жок болуп кетет деген сөз. Себеби алар Алла үчүн гана болгон нерсе калат. Калганы баары жок болуп кетет. İmam Malik rahmetullahi aleyhin Kitabul Muatta. Muatta деген китабы бар. Билесиңерби? Мына бизде медреседе Давраtul Hadis'te окутабыз. Muatta İmam Malik'te okutабыз, Muatta İmam Muhammad'te okutабыз. Çoğun kitaplar, hadis kitapları. Oşol İmam Malik rahmetullahi aleyh Muatta'nı жазганда başkalar dağın kitap jaza başlagan eken Muattalarda. Muatta деген kitap көп kitaplar var. Жазганда başkalarım жазат eken, anan şeyh aytat eken, başkalar жазган kitapları da alıp kelgile көрсөткүлө деп. Анан алардан көрүп чыгат экен. Көрүп чыгып, шейхтин İmam Malik'tin bir sözü var. Мынтип айткан: "Ма кана лилла фа хува ябқа." Элдер айткан, мынча Muatta көйүп кетти, кимдики китебин окуйт дегенде, кимдики Алла үчүн болсо, ихлас үчүн болсо, ошол калат деген. "Ма кана лилла фа хува ябқа." Өзүнүн китебин Алла Таалам кабыл кылды. Бул азыркы чейин окулунат, кыяматка чейин окулунат. Sahih Bukhari'ye şeyin asahhul kutub ba'da kitabillah İmam Malik'in kitabı olgan. Bukhari'ye şeyinki Kur'an'dan keyingi asahhul kutub degan makam oşul İmam Muattaga berilgen. Oşul kitap yazatkan adam İmam Malik, Maliki mazhabının imamı. Oşul kişi aytat: "Ma kana lillah fa huwa yabqa." Allah üçün bolsa kalat. Kuday üçün emes, mahluk üçün, el körsün üçün, el üçün kılsan bardığı jok bolup ketet. Haba'an mansura. Asman uçup ketet, eçteke jok al. Demek ar bir kılgan işte bir gana ihlas menen Allah Taala üçün kılsa Allah Taala ne kılat? Anın soğunu beret. Eğer mahluktu razı kılam dep kılgan bolsam kullu şeyin halik illa vejha. Alardın bardığı jogolup ketet. Demek Allah'ın bardığı jogolat, bir gana Allah'ın zatı kalat. Lahul hukm. Ahirinde Allah Taala'nın iki sıfatını aytıp atat. Özgöce sıfatlarını birincisi la ilahe illahu. Al жалгыз şeýdigi jok. İkincisi lahul hukm. Ökümnün bardığı Allah'a taandık. Al çınığı öküm kılat. Kimdi beyişke girgizet, kimdi dozokka salat, kimdi bay kılat, kimdi kedey kılat, kimdi musulman kılat, kimdi kafir kılat, özün ihtiyarı. Kanday öküm çıkarsa özü bilet. La yef'alu amma yef'al. Ve hum yus'alun. Allah korkup koyup neye kıldın degen soru berilbey kalagany kılat. Lahul hukmu. Öküm çıkarıcı çınığı hakim, hakiki kim eken? Allah subhanahu wa ta'ala. Ve ileyhi turcaun. Ahırgı ayet, ahırgı sözü sizlerin barıngар oşol Allah'a kayıtı barasыңар dedi. Demek Allah Taala tiri, el-hayy, el-qayyum, la yamut. Oşol zatqa barız kayıtı barabız. Ve ileyhi turcaun. Jakşındagın, jamanındagın, musulmanda, kafirdagın büt barlığı bir gün Kuday'ın aslına gelir. Oşol jerde Allah Taala özünün hükmünü çıgarat. Kimdi beyişte girgizet, kimdi dozokka salat, Allah'tan özünün işi dedi. Demek hüküm kılıcı hakiki kim eken? Allah subhanahu wa ta'ala. Ve ileyhi turcaun. Barıngар ahırı kimge barasыңар deydi? Allah'ın aslına barabız. Kim bolsa dagı mallar ahırı Allah'ın aslına barat. Hiç kim kaçıp kutula albaydı. Demek bizim Rabbimiz Allah la ilahe illahu. Anı şeriki yok. Al hüküm ağa taandık. Ve ileyhi turcaun. Cana barız Allah'ın aslına kaydı barabız. Mana uşul söz menen Allah subhanahu wa ta'ala Kasas suresinin ahırgı ayetlerini götürdü. Demek bu süreden ballar barımızga köpkön hidayetler verildi. Musa aleyhisselam menen Firavun'un okuyası, Karun'un okuyası, keyingi ahırgı ayetlerde Peygamberlerine hidayetlerin bardığından Kur'an-ı Kerim Allah'ın çınığı kitabı ekendigi, hidayeti kitabı ekendigi bilme otat. Jana uşul aytkan nerselerge amal kılış gerek. Eң negizgi nerse azırttan amal başlaş gerek. Negizgi beyiş ballar amal kılabız, Allah Taala kirgizet. Biroq amal taşlabaş gerek. Adan amalların eң negizi tabazu amalı. Man tabaza lillah rafa'ahullah. Tabazu amalды kılsan köptür amal kılışın gereki yok. Günün namaz okup, günün davat kılıp, ilim okup, biroq mutakabbir bolsan yaxşı nese emes. Andan körü 5 bagla namaz okup turup, jönököy musulmanmın desең, ошол жакшыраак. Ошон үчүн кээде тарабалардын, карылардын, даватчылардын, алымдардын буягына бир ханнас кирип кетет, шайтан. Ошо менен сени өзүңдү бийик көрсөтөт дагы, башкаларды жаман көрсөтөт. Бул жаман сыпат. Allah Taala ушул сыпат, жаман сыпаттардан, кибир сыпаттардан мени дагы, башкаларыбыздан баары сактасын. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу